Президент Садыр Жапаров белгилегендей санариптештирүү таза мамлекет куруунун негизги багыты. Соңку учурда бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик мекемелердин таза жана ыкчам иштөөсүнө, калктын муктаждыктарын жеткиликтүү чечүү максатында бир топ иштер аткарылды. Алардын эң негизгилеринин бири кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүлгөндүгү. Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин жаңы административдик имараты учкун имаратында жайгашып, бардык шарттар түзүлгөн. 3 ай 10 күн убакыт болду. Бүгүнкү күндө жаңы киргизгенибизде проблемалар болду. Паспорттарды онлайн алуу боюнча, бул сүрөттөр боюнча азыр уже 200дөн ашып кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 102 жараныбыз уже үйдө отуруп паспорт алууга мүмкүнчүлүгү болду. Учурда кызмат мекемеси жарандар үчүн санариптик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган иштерди аткарууда. Жарандарды онлайн тейлөө, коррупциялык схемаларды алдын алууга жол ачат. Эң биринчи эле маселелер бул биринчи коррупция жоюу. Мамлекеттик кызматкерлер менен жарандар бири-бирине контакт түз контакт болбош үчүн баарын онлайнга которуш керек да. Ошондой эле бизде контакт болбой, кичине коррупция проявленияларды азайтабыз. Эми жарандар түндүк тиркемеси аркылуу ID картага онлайн арыз берүү, жашаган жери боюнча каттоо, ошондой эле мүлктүк камсыздандыруу боюнча кызматтарды ишке ашыра алышат. Азыр калкты тейлөө пункттарында кезекке тургандар абдан көп. Эми сиз болсо үйүңүздөн чыкпай эле же болбосо кай жерде жүрсөңүз дагы ID паспортту онлайн арыз берүү аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде эле алсаңыз болот. Кантип? Алгач сиз түндүк тиркемесине киресиз. Башкы беттен калкты тейлөө борбору деген бөлүмдү тандаңыз. ID паспортту онлайн берүү пунктун басыңыз. Андан кийин бул жерди тандап, паспортту алмаштыруунун себебин көргөзүңүз. Андан соң тиркемеден фото идентификациядан өтүңүз. Бул жерден паспортту алып кетүү үчүн калкты тейлөө пунктунун дарегин басыңыз. Соңунда төлөмдү онлайн төлөп коесуз. Болду. 3 күндөн кийин телефонуңузга SMS билдирүү келет. Калкты тейлөө пунктуна өзүңүздү тастыктаган документти алып барасыз. Паспорт колуңузда. Ибаса түндүк тиркемеси аркылуу жакында мамлекеттик ипотекалык үйлөргө кезекке туруу функциясы ишке кирет. Бул дагы чек эмес. Жарандардан бизде түндүк эмеси бар, тиркемеси бар. Ошол тиркемеде деген обращение граждан деген атайын бөлүгү бар. Ошол жерге кирип туруп, каалаган госорганды тандап туруп, өзүнүн кандайдыр арызы болсо же сунушу болсо тандап туруп, анан өзүнүн ошо сунушун жазып туруп жөнөтөр менен биздин системага келип түшөт. Анан ошол катты биздин системага катталгандан кийин иш алып барат да. Буга чейин айтып коелу, мисалы, көпчүлүк жарандар видео кайрылуу кылып, анан ушул бул мекемеге үнүбүз жетпей атат, же болбосо кайсыл бир министрликке үнүбүз жетпей атат, ошону кантип алып барып берсек болот деп кат жазып алып көргөзчү да. Эми ошону түндүк аркылуу эле, түндүк тиркемеси аркылуу эле министрликти тандайт экенсиз, жазат экенсиз. Анан ага жооп берилгени кайсыл жерден көрө алат аны? Жооп берилгени ошол эле түндүк ошол өзүнө эле биз деген ошол эле түндүк мекеме ошол тиркемеге жөнөтөбүз. Анан ошол жерден эле карап эми кандай иштер алып барылды, ошол мисалы үчүн сунушу же арыз боюнча ошол жерге эле келип каттын жообу келип түшөт. Онлайн кызматтардын спектрин кеңейтүү муну менен эле чектелбейт. Садыр Жапаров жеке маалыматтарды коргоо боюнча чараларды күчөтүү боюнча иштүү улантууну тапшырган. Ошондой эле көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү жана жарандардын суроо талаптарына ыкчам жооп кайтаруу талабы коюлган. Бардык тармактарды санариптештирүүдө Кыргызстан дүйнөдөгү тенденциядан кем калбай, жада калса айрым тармактарда алдыда келе жатат. Адистер Кыргызстандын бул кадамы айрымдарга үлгү болуп, кибер коопсуздук боюнча тажрыйба топтоодо. Биз эми баягы прогресстин тук чокусундабыз да. Муну айтса болот. Анткени дүйнө жүзү боюнча инновацияны эң биринчи чыгарган өлкөлөр өтө консервативдүү болуп, санариптештирүүдөн баш тарткан. Мисалы үчүн Америка Штаттары биринчи ошол бүт интернет, бүт технологияларды ойлоп тап дүйнөгө таратып, дүйнө жүзү аны кабыл алса, биздин өлкө биринчилерден болуп шайлоо системасын толук санариптештирген. Ушундай алып калат да, биз алдыдабыз.
бизге жеңилирээк, анткени алар бүт жолду өттү, бирок алар өзү коркуп атат ошондон. А биз болсо баягы бысымылдап алга жылып атабыз. Албетте кибер коопсуздукту аябай күчөтүш керек. Акыркы ошо жаңылыктар чыкпады эле кибер коопсуздукту күчөтөлү деген. Ал кадамдар туура. Бирок ошо коопсуздукту дагы огой бетер күчөтүш керек. Дал ушул нерселерге да санариптештер бар. Кибер атайын адистер керек бизге, криптошифровальщиктер керек, ошол антихакерлер керек да. Өлкө башчысы жүргүзүлүп жаткан реформалар жана мамлекеттик процесстерди санариптештирүү боюнча койгон тапшырмасына ылайык мамлекеттик кызматтардын ишин жакшыртуу жана жарандарды тейлөө боюнча түндүк тиркемесинде өзүнчө программа иштелип чыгууда. Бул IT борбор санариптештирүү программаларын иштеп чыгуудан сырткары министрлердин, мамлекеттик жетекчилердин, ар кандай ведомствонун жетекчилери кандай иштеп жатышат, берилген тапшырмаларды канчалык деңгээлде ишке ашырды, элден келген кайрылууларды канчалык деңгээлде жооп берип жатышат, ушулардын бардыгын көзөмөлдөп туруучу программаны ишке киргизгене турушат. Ал кандайча ишке ашат, азыр айтып беребиз. Бул ошол биз жасап жаткан инфодок системасы. Инфодок системасында деген бул деген эң жетекчи киргенде, мисалы үчүн мен жетекчи болуп киргенде деле эң биринчи бул биздин башкы бети да. И бул бетте деген мен ушул мисалы үчүн ушул айда канча тапшырма бердим мекемелерге, ошол тапшырмалардын канчасы убагында аткарылды, канчасы аткарылып жатат, канчасы аткарыла элек экен, бүт статистика түрүндө көргөзүп берет да. Андан тышкары болсо бүгүн менин кайсы эмелерим, чогулуштарым бар, бардык нерсенин баарын ушул жерден көрүп туруп, пландап ушул жерден жүргүзөлү. Кайсы госорган кандай иштеп жатат, кайсы убакытта мындай просрочка деп атпайбы, кечигип калды, эмне үчүн кеч жооп берип атат, бул демек бул госорган туура эмес иштеп атат же начар иш алып барып атат. Ушундай чечим кабыл алууга бул чоң бир жардам берет да. Иштеп аткан ишинин натыйжасы электрондук санариптик тиркемеге чыгып калат. Анан ошонун аркасында эле кандай иштеп атат, жыйынтык чыгарып койсо болот. Жыйынтык чыгарып коет. Биз маалыматтын баары бизде уже бардыгы бар. Анан ал мисалы үчүн келип кат түштү да, ошол эле жарандан келип түштү. Ал түшкөндөн кийин 3 күндөн кийин шашпай аткарылып баратса, демек ошол жетекчи начар иштеп аткан болот да. Биз уже билип коебуз. Жаран бүгүн катты жазды, 5 күндөн кийин жооп берди, андан кийин дагы созулуп кетсе, анда биз уже көрөбүз. Демек, бул жетекчилик же бул ушул госорган начар иштейт. Демек, ушул госоргандын негизинде биз кандайдыр бир жыйынтыктарды кылышыбыз керек деген жыйынтыктар чыгарып беребиз. Чейин жарандардын паспорттары, улуттук валютасы чет өлкөдө басылып, коррупциялык схемаларга жол берилип, бир топ көйгөй жаратып келген. Эми мунун баары артта калып, учкун ачык акционердик коомунда күйүүчү майды маркировкалоо, акциздик маркаларды жана паспорттарды даярдоо боюнча өндүрүш жанданып жатат. Марканын барбы жокпу апилдейт да. Бул бензиндики, бул дизелдики. Бул 60 тонна цистернага коюлат. Анын баары коюлуп, заправкага келгенде, анализатор баштайт. Налоговыйга 150 штук бердик, бизде 10 бар. Анан проб алабыз заправкадан. Бирге салабыз. Анан приложениени койгондо, уже көргөзүп баштайт. Маркировка барбы же контрабандабы? Контрабанда экөөнү көрсөтөт. Азыр биз этот маркер жокту көрсөтөбүз сизге. Мынакей бензинди тандайбыз. Маркери жокту коюп атабыз. Маркери жокту тандайбыз. Бул 1 мүнөткө чейин азыр күтүшүбүз керек. Күтөлү, көрөт. Бул маркер менен, бул маркер менен. Мамлекет башчысынын тапшырмаларын аткаруунун алкагында ишканада масштабдуу модернизациялоо жүргүзүлгөн. Паспорттарды, акциздик маркаларды жана окуу адабияттарын чыгаруу үчүн заманбап басма станоктор сатылып алынды. Инфратүзүмү жаңыртылып, жүздөгөн жумуш орундары түзүлдү. Только через перебор көрүнөт. Мындай алса көрүнүп калат. Көрүнөт. Анан сүйөтүгө коюлат. Бул дүйнө жүзүндөгү эң биринчи орундагы кинеграмм деген голограмма. 1000 кубулушка коюлат. Биздин жаңы плак. Мана сатабыз, армиясы көрүнөт мындай ар жагында. Көрдүм. Дүйнө жүзүндөгү эң алгачкы биринчи паспорт болот да. Назырбаев жер. Муну да уникальный эме жасалып мындай. Назыр эдерме, мындай жок.
көбөйөт булады. Учурда өлкөбүздүн эле эмес бир нече өлкөнүн паспортторун буйрутма менен басып жаткан учкун ишканасы 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын 770.103 паспортун басып чыгарган. Компаниянын салык төлөмдөрүнүн жалпы суммасы 278 миллион сомдон ашты. Буга чейин тыштан басылып келген кыргыз паспортунун коопсуздугу күмөн жаратып, үрөй учурган фактылар да болуп келгени анык. Илгери башка мамлекеттердин спецслужбалары жана криминал документтерибизди тыштан эле сатып алып, аны криминалдуу тарапка же өзүнүн багыттарына колдонуп жүргөн фактылар чыгып калган. Азыркы күндө болсо андай фактылар болбойт деп ишенем. Себеби ар нерсе Кыргызстанда чыгып турат. Бирдеме болсо деле чыкса деле өзүбүздүн спецслужбаларыбыз бул фактыларды табып, жаза бере тургандарды жазалап, маселени бүтүрөт. Технологиянын деңгээлин көргөзгөн бүгүнкү күндө эки мамлекет бизден паспортторду заказ алды. Заказ берди биздин паспортторубузга. Ошол деген канчалык алар биздин технологияларга ишенгенин көргөзөт. Ал деле абдан жакшы нерсе. Учурда атамекендик ишканада кыргыз сомун чыгаруунун алгачкы этабы башталды. Алгач майда номиналдагы купюралар басылып чыгарылып, жүгүртүүдөн алынчу эскилиги жеткен банкнотторду тез арада алмаштырылат. Жаңы кыргыз сому жасалма акча жасоодон корголгон эң алдыңкы дүйнөлүк стандарттарына жооп берет. Айрымдар мамлекеттин бул кадамын сомдун көлөмүн көбөйтүп жиберет, гиперинфляцияга жол ачат, улуттук валютанын куну түшүп кетет деген жөө жомокторуна экономисттердин жообу төмөндөгүдөй. Эмиссияны улуттук банк көзөмөлдөйт да. Эгерде мындай көзөмөлсүз акчанын даанасын көбөйтөбүз десе, улуттук банк деле ошо мурун биз доллар төлөп сом сатып алган, сом басып туруп чыгарып алган ишканага ошондой эле буйрукту жашыруун берип койсо деле эчтеке тоскоол болбойт да. Ал уюм болсо негизи анын эл аралык кандайдыр абийири бар, ошон үчүн өзүнүн абийирин сактаганга аракет кылат. Бирок эгерде алар бир күнү бизге кандайдыр бир саясий таарыныч болуп, ошол эле матрицаларды колдоно берсе, эч ким эч кандай кепилдик бермек эмес да, мисалы үчүн. Өлкөнүн ичинде болгон жакшы, өлкөнүн ичинде толук жоопкерчилик өлкөдө болот да, бизде болот. Өзүбүздө ошо азыркы ошо иштерди алып барып аткан командаларда аны албетте коопсуздукту аябай жогору кылыш керек да. Буга чейин мисалы башка өлкөдөн бастырып келгенбиз да, анан ошондо Кыргызстан бюджетинен баягы орто эсеп менен канча жоготчу эле, анан канча убакта бир жаңылачу эле? Эми ошол компания акчаны чыгарган, бир 17-18 компаниянын акчасын азыр чыгарат да. 50дөн ашык өлкөнүн акчасын чыгарган. Ал компания акча товар катары эле эсептелинген, мисалы үчүн мындай да канча бир 100 000 сом, $1 сыяктуу да, ошондой болгон да. Мен так айтып атпайм, анткени бакта ошол документтерди караганда ДСП кагаздарда болгон, бирок мындай божомолдоп айтканда ошондой болчу да. Көп мындай жоготуулар болчу эмес, бирок баары бир абал кызыктай болчу да. Биз деген өзүбүздүн акчабызды чыгарыш үчүн доллар төлөшүбүз керек, а долларды төлөш үчүн карыз алышыбыз керек МВФтен же башка кайсы мамлекеттерден же СДРди коюп, СДР баягы сырткы ушундай бизде да мындай өлкөлөр аралык колдонгон акча бирдиктери бар, ошолорду карызга алып анан төлөш керек болчубуз да. Албетте бул нерсе кичине мындай таң калтырчу, анткени мамлекеттин бекемдигин түптөгөн нерсе, тастыктаган нерсе бул мамлекеттин өзүнүн баалуу кагыздарын чыгаргандыгы. Адистердин айтымында учурда Кыргызстандын экономикалык модели өзгөрүп, тескерисинче тыштан келген инвестициялардын фонунда өндүрүш ишканалары көбөйүп, соц объектилердин, инфратүзүмдөрдүн жаңылануусу ишке ашып жатканда кагаз акча көбүрөөк керектелүү талабы бар. Бизге көбүрөөк акчалык инвестициялар жана көбүрөөк акчанын сунушу керек болуп атат. Себеби жолдор курулуп атат, завод фабрикалар курулуп атат, көптөгөн социалдык объектилер курулуп атат. Ага деле акча керек жана ошолор пайда болгондо өндүрүш көбөйүп атат. Канча көп өндүрүш өссө, ошончолук акчанын көлөмү өсүшү керек, сунушу өсүшү керек. Ошол себептен кайтадан биз ошол акчаны экономикага салбасак, сунушту көбөйтпөсөк, анда проценттик ставкалар өсүп калат жана акча жетишпей экономикага
экономиканын майы, экономиканын каны жок болуп калат, акча жетишпей калат. Ошону ойлошубуз керек. Азыркы тапта учкун ишканасында улуттук валютаны, акциздик маркаларды жана паспортторду даярдоо процесси жөнгө салынган. Алар бир нече коргоо деңгээли менен жабдылган. Тактап айтканда кыргыз паспортунда, валютасында жасалмадан коргоо деңгээли дүйнөдөгү алдыңкы ондукка кирет. Бул алардын эң катуу эл аралык талаптарга жооп берерин тастыктайт. 25 март Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алып, Борбор калаанын социалдык экономикалык өнүгүүсү жана инфратүзүмдөрдөгү долбоорлор тууралуу маалымат алды. Мэрдин айтымында 24-жылы шаар бюджети 36,5 миллиард сомго жетип, 1,7 эсе өскөн. Жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан инвестициялык келишимдер түзүлдү. Ошондой эле 3,1 миллиард долларлык турак жай комплекси курулат. Шаардын транспорт системасын жакшыртуу максатында 42 чакырым болгон 8 негизги жол реконструкцияланат. Манас аэропортуна баруучу жол оңдолот. 4 жаңы автожол жана 3 көпүрө курулат. Коомдук транспортты жаңылоого 8,2 миллиард сом бөлүнүп, Евро 5 стандартына жооп берген 250 жаңы автобус алынат. Президент шаардагы экологиялык маселелерди чечүү, таштандыларды кайра иштетүүчү завод курууну тездетүү жана дарыялар менен каналдардын жээктерин жакшыртуу тапшырмасын берди. Ошондой эле жол долбооруна 4,5 миллиард сом, таштандыларды иргөө системасына 100 миллион сом бөлдү. Жолугушуунун жыйынтыгында мамлекет башчысы мэриянын 2 жылдык иш-чаралар планын бекитип, пландалган иштердин мөөнөтүн катуу көзөмөлдөө зарылдыгын белгиледи. март иш күндүн кечин спорт ишкыбоздорун шаңга бөлөгөн маанай жыйынтыктады. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстандын жана Катар мамлекетинин улуттук курама командаларынын ортосундагы футбол беттешинде акшумкарлар бүйүр кызыткан оюн көргөздү. Бул оюн 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо этабынын 3-чү айлампасынын алкагында өтүп, өлкө башчысы акшумкарларды сүрөөнгө алды. Оюн учурунда Кыргыз футбол биримдигинин өкүлү менен улуттук курамдын абалы тууралуу пикир алышууга да жетишти. Беттеш 3-1 эсебинде Кыргызстандын курама командасынын жеңиши менен аяктады.